Байкадай эле чимелеп атасыңбы? Же таштап койдуңбу? Бул үйлөнөм деп бизди чогултатпай. Тиги Мукай бар го? Жибектин колун сурамакта. Анан өзү жетишпей калып, тиги мыканы алып кой деп айтыптыр. Эмнени ойлонуп атасыз? Азыр чүчүк менен казы карта аркасына шорпо болгондо. Мен бир чыгарма баштадым. Ошону бүтүрөм. Өзүм башым. Şükür. Hadi. Zero istabakta. Ne çalsam var? Biraz boş oyna. Saldan da çıkpay kalsın diye тынчылык. Жемне чоң спортко кайтайын деп чечтик эле. Жок, сабак бүткөн. Кечке деле планда жок болчу, анан убакыт өткөрүп. Бияктабыз. Терчи ачып болду деп. Доски. Бирөөнү сүйүп калсаң, эмне кылмак элең? Бирөөнү сүйүп калсамбы? Бирөөнү сүйүп калсам. Жүрөгүмдө болгон сезимдин баарын эле айтмак. Мен эми жашоодо антип кыйын болгону менен сүйүүгө келгенде алыс экебиз да. Телефон деле бар. Же жаза албайм, же чала албайм. Эми досум баягы буйруган болсо сеники болот досум. Анан баягы Кудай маңдайга жазбаса буйруп алган болсо анда болбойт да. Адамдын башына сүйүү келгенде оозуна сөз келбей албуттан какап калат эмеспи? Суйкайган сулууну да кемшиген кемпири да сүйүп калышы мүмкүн дегенде болчу. Суйкайган сулууңду сүйсөк сүйөлү, анан кемпир жөнүнө коебуз го. Мен сен кемпир сүйүп кал деген жокмун. Канча болду анда жолугуп аткан? 3 жолу көрдүм окшойт негизи. 3 жолу көрүп алгам. Барып туруп, сүйүп калдым айтып сен чочуп кетет. Шашкан шайтан иш деген бар го. Шашпа, байкаштырып көр. Жак бер жагын караштыр. Анан көңүлүңө туура келген болсо, анан кийин барып туруп сүйүүңдү билгизсең болот да. Ассалаумалейкум. Кандайсың? Жакшысың? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы жүрөбүз. Бая күнү жибек бир нерсени угуп калбадым. Мыкы бар го. Мыкы Гүлжанга колун сурайм деп шакек албады беле. Билесиңби? Анан ошону Гүлжан билип калыптыр. Мага келип такып сурап атпайбы. Мыкы тигиби депчи, тигиби деп. Анан мен эмне кыларын билбей, сен айтып койгом да тиги Мукай жибектин колун сурайт экен, анан ошого шакек алып кой деп тиги мыкыдан суранган деп атпайбы. Анан деп айтып атсам артында жибек туруп баарын угуп турган. Баарын угуп калат атпайбы. Эми ошону туура эмес түшүнүп калбасын деп жибекке түшүндүрүп айтып койгула эми. Бир нерселерди ойлонуп мындай иш кылбайсыңарбы? Эми азыр ал жүрөгүнө жакын алып калса кантем мен? Ошон эле акыркы күндөрү свадьба деп сүйлөп калдым десе. Азыр жибек мен сени ала албайм десем кандай акыбалда калат билип атасыңбы ошону? Эми билип атам, эми айла жок. Эмне кылам сенден башка? Сөз таппай калдым, сен айт. Кандай акыбалда калат мында өзүңүз ойлонуңарбы я? Тим более ал тиги эжесинин жумушунда жүрөт азырчы. Эжесин билесиң өзүң деле кандай.
Эми ойлонгондо тимукун сүйлөшкөн кызы Гүлжан тим эле Американын ФБР'инде болуп артынан эле аңдып жүрүп берет экен. Баскан тургандан бери баарын билип. Тарынсам тарынбагыла бирок аны айтышым керек. Тиги мыкка баралы. Жолдон тиги мыккыда Гүлү менен Шакегин ала келди деп аткан, ошого баралы. Жүрү мен ала кет. Мындай да. Негизи эле мына физкультура сабагынчы өлө оңойдо ойлой беришет, баары элечи. Мына физика, химия, математика сыяктуу элечи биздин деле сабак оор негизичи, көбү түшүнбөйт анычы. Топту өрүп коет, аны ышкырып карап отура берет депчи. Андай эмес, адашат. Мисалы мына 500 бала матч турат отпойлу бизчи. Бокс болобу же футбол болобу? Ушунун арасынан бир өлдү 20 бала чыгат. Таза бир кыргыздын желегин көтөргөн балдар чыгат. Сенесиңби ушуга? Аны дегенчи байкаш керек, баамдаш керек. Бала болор бала богунан дейт. Бала кичинекейинен эле билинип калат. Ушунучу биринчи очередь ушуну басым жасайбыз. Билинет балдарды карап турсаңчы. Мына көрдүңбү? Алло. Кандайсың? Айпер бул сенби? Ооба, мен таң калдым го. Бүтүүсүз болдубу сен жылаган? Дагы кулап калган жоксуңбу? Баары жакшы, сага рахмат. Ошо ыраазычылыгымды билдирип коеюн дедим эле. Сен чалганыңа кубанып аткам. Жумуш жакта. Тамактансамбы деп аткам. Султан, жолугуп тамактаналы. Ошол сага рахматым болсун. Жакшы болмок. Мен аз барамын да. Агай. Бир жакка барып келе алайынчы, кайра келем. Мейли, батыраак кел, Султан, неме кылчы? Башламп ала келчи. Кече Кудага барган билесиң да. Унутпа, эрте кел, эрте. Мен эсебимен ала бермейм, Çal hadi. Çalmaz çal. Oğlum canım ben geldim. Çağlasın. Aha kutudan. Çam değil. Ha çatası. Gel alay bilingen gidiyordu. Koy. Bunu mukatayın Gülcan kaldırmadı. Gülcan'ın sana açılmayıp bile akınç. Ey. Тамагын бекер ичкен ас келген соң гүлүмдү алып аласың. Уят да койчу. Атай мага ишин тапшырып аткандай. Ушунун баарына сен күн өлүүсүң. Эмнеге айттың анда алып кел. Азыр мындай көңүлүн алайын деп. Кое турчу, мен чыгарып берейин аны. Чыгарам. Кандайсың, жакшысың? Жакшысың. Мен mesela bir nesi айтайын дедим эле. Азыр эле той берип койгом. Тиги бирок өзүң билгендей күн суук кыш анан Токтосоң, мен сени түшүндүм. Мен азыр турмушка чыкканга даяр эмесмин. Не только өзүм ички дүйнөмдө даяр эмес. Анан эгер капа болбосоң Шакеңди албайм. Да бир аз кой турбайлыбы? Эмне? Кандайча? Сен мени жаман ойлоп калба.
Мен сени жакшы көрөм, бирок да бир аз кой туралы, үйдөгүлөр да көндүрүш керек дегендей. Окуум да бүтө элек мен. Жок. Капа деле эмесмин. Тура эле чечимди ойлойм мен сеникинен да. Себеп күн суук. Анан кой берсек кыйналабыз го. Свет газ да бат-баттан өчүрөт дегендей. Шашпайм эле. Аса, телефонун алып чайып болсунбу 10 мүнөттөгө? Иши өчүп калды. Жок, алком. Нормально, бөлбөлү. Кыздарым, силер бул жомок окуганды жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Силер өзүңөр айткылачы бул. Кайсы жомокторду билесиңер? Кызыл топучан, кашкыр менен түлкү. Дагы? Анан кыргыз эл жомокторунанчы? Саңызбай, уруксатпы? Уруксат. Кел. Кыздарым, силер бара бергиле. Мен анан эртең келсиңер дагы сонун жомокторун айтып берем, макулбу? Кана бара койгула. Кана кел. Саңызбай. Саламатчылык. Китебиңди болсо окуп чыктым. Кудай буйрса, мурункуга караганда салыштырганда азыр жылыштар бар экен. Жакшы эле болуптур, кудай буйрса, жылыш бар. Оңдо деп деле айта албайм. Мына жерге баягы кээ бир кемчиликтерди жазып койдум. Бир негизгиси айтайын деп турган максаттарым бир аз кыска болуп атат да. Ойду негизи өзүң сонун баштапсың. Ойду сонун эле баштапсың. Анан аягын эркелетип бүтүрүп салгандайсың да. Дагы бир аз интрига кошуп көрбөйсүңбү, мындай кичине бул узарып калсын я. Кандай дейсиң я? Жакшы болуп калат деп ойлоп атам да, себеп дегенде жаш окумандар сүйүп окуган китеби айланышы мүмкүн да сеники. Ошон үчүн бир аз ойлонуп дагы кошуп көрчү. Мүмкүн дагы жакшы болуп калар я. Туура айтасың агай. Мен да ошону ойлоп жүргөм. Анан китеп чыгарылыкты сизге келип кеңеш сурап кетейин деп келгем. Туура, рахмат. Сен Москвага кетип калбайсыңбы? Жок агай, азырынча ойлор жок. Оюң жакшы экен анда. Кандайсың? Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы. Келиңиздер, отурыңыздар. Бул сага? Жөн эле койсоңуз болот, чоң рахмат. Кантип жонго, мен кыздарга барганда постоянно гүл алып барам да. Ого, кыздарыңыз көп окшойт. Жок, тамашаладым. Кыздарым деле жок, просто кыздардын көңүлүн гүл менен алабыз да, анан мен силерге да гүл ала келгем ушу. Өткөндө силердин бири студияга барып кеткен. Ал жакта каяктан билесиз? Мен силерди постоянно аңдып жүрбөйм. Тамаша. Мындай эле барып билип баргам. Барсам жигиттер менен кучакташып турган экенсиңер, анан тоскоол болбойм деп кетип калгам. Жок, ал мен бөлөм болот. Мен ден соолук сурашыш үчүн келген болчу. Бөлөңөр болсо жакшы, мен жигитиңер экен деп ойлогом. Султан, тааныш бол. Мен жигитим болот. Аты Эркен. Салам алейкум. Кубанычтан. Экөөңөр бириңер тааныйсыңарбы? Жок, эми таанышабыз. Биздин окуу жайдын иш-чараларына караган бир бала бар эле да. Ошол бир аз ооруп жүрөт. Мен ойлоп калдым эле да, ушу сенин бир чакан китебиңди биздин окуган бир 10дой, 15дей бир студенттерибиз тагай окуйт да сенин китептериңди. Аны ойлоп калам да, ошолорго бир презентация кылып, ошол сыяктуу кылып бир тааныштырып койсок кандай болот? Алардын да оюну калы. Мактангандай болуп калбайбы агай? Өзүңүз эле таратып берип койсоңузчу. Ой, эмнеге мактамаган эми? Эми алар деле үлгү алсын да. Бир аз иш-чара кылып турупчу.
аягына дискотека кылабыз дагы анан баарын чыгырып койсок эле баары келет. Ошондо мен 1-2 дос балам бар. Аларга айтсам деле алар деле жардам берет чыгар. Анан тиги агай эме. Айтыр. Кенжебек байке менен сүйлөшүп да бир 20дай китеп чыгарып бербейсизби? Акчасын деле берем. Азыр акча тартыш болуп атат да. Эми ал жагын мага кой. Мен айтып коем, кабатыр бол. Рахмат агай. Макул, Кудай буйрса китебиңди мына ушуну жасап беребиз, макулбу? Чоң рахмат агай. Жашоонун маңызын билбейсиң да. Ушул жигитиң сени багалабы? Битир. Биринчи өзүн багып алса жакшы болмок. Эжан аз келечек алды да. Биз деле азыр эле үйлөнө алам деген жокпуз. Койчу. Азыр эмес, эртең үйлөнгөнүңөрдө деле кыйратпайт муну. Баары акырындан болот эже. Бакыт тилебейсизби андан көрө? Ошол бакытчы. Азыр акчалуу адамдарда. Мунун аябай сонун турбайбы? Бензин да исте керек я, аз бензин да кымбаттап кетти го. Азыр нече турсын? О. Эй, телефонун ачып койсоң кетели. Сөз азыр. Бол эми ылдам чык. Мунун 100 кишини чогултуп той бере албайт. Каяктагы бакыт? Эже. Эмне эже? Эртең Москвага кетерде ала кетем сени. Кандайча? Апамдар... Апамдар билет. Айткам, сүйлөшкөнбүз. Жигитиңди азыртадан баштап унут. Сен Россиядан келгенче башканы таап алат ал. Мен бара албайм. Окум бар, досторум бар, баары бул жакта. Барасың. Эже, болду, барасың. Уктуңбу? Каякта жүрсүң, болбойсуңбу? Шакек көрсү. Бул мыкыныкы? Дагы эмнени баштайын деп атасың? Салам алейкум. Салам алейкум, кандайсың? Сен келдиңби? Гүлдү калып кетип калды. Супуга салып коеюн деген окшойт, салып аласың деп. Жүрсөң арттан келип карайынчы. Мен абдан терең ойлондум. Суранчы мага турмушка чыгасың, пожалуйста. Мен сөз берем, сен бактылуу болом. Макулсуң? Пожалуйста. Мен сен бактылуу болом, сөз берем жаным. Ооба, макулмун. Чын макулсуң. Мен гүлүм, мен шакегим го. Шакегим го өтүрчү. Романтика болду. Досым. Кудай. Бар болду. Эске жакшысыңбы? Мен эслеп бияк үйлөнгөнү калдык шойт. Кандай сон? Доске. Бактылуу болго. Рахмат. Бүгүн ашкала болдук. Жакшы. Доске эмне расымен жок? Бактылуу болгон. Ой, бактылуу болго. Доске, бүгүн силердин күнүңөр. Эми каяка барып айтып качы. Мыкын кафесине баралы? Ооба да. Мыкын? Дагыбы? Бүгүн силердин күнүңөр. Ачкала. Силер. Аны билсе, силердин урабатыңарга. Майра, эстелер спойлер. Досым, сен айтып аткан бийке чай бере экен, билбеп турмун чын. Мен дагы билбеп турмун апа. Экөөбүздүн ортобузга бир кыз кирип, мамилебиздин бузулушун мен деле каалабайм.
Айпер экөөбүз дагы турмуш куралы деп сүйлөшүп аткан болчук. Туура. Кыз талашып, достуктан айрылыптыр деп сөз болбойлу. Мен дагы бирөөнүн турмуш бузган, бирөөнүн болочокто жубайын тартып алган балдар эмесин өзүң деле билесиң. Жашоогун көрүп атасың, же окуудан жок, же жумуштан жок. Как раз армияда повязка келген чакыруу. Ошол жака кетип 1 жыл болсо да бир аз жашоомду өзгөртүп келсем деп ойлонуп атам. Туура чечим чыгарыпсың достой. Мейле. Айперге салам айтып кой. Силердин жакшы отурууга мен жыла берейин да. Макул болсун. Коштошпой да кетип калдыңыз. Кетти. Бир аз чалып калып, шашып кетип калды. Мукай. Казын мынча сурап турмун. Жок болмасын. Шакекти берем, мен да 1 жыл жинеп алам. Мейлі маспиратын алып берейін, Ошондон эме болуп калганда, суук тийген, жана сууга түшкөн мустак суулар ошондон болгон да. Негизи көбүнчө ошондон болот турбайбы, билинбейт бизге. Бисмилла. Мен айылга барып келдим. Аябай сагынып калган экенмин айылды. Билесиңби? Биз бала кезде чоң канал бар эле. Ошондо суулар шаркырап агып турчу. Мен балдарыбыз да баарыбына ошо каналга түшүп, ылайына карабай түшчү элек. Мына ошо кездин баары эсте калды. Жакында барсам, баягы чоң каналда суу жок. Кургап калыптыр. Карачы мына. Жаратылыштын өзгөргөнүн карачы. Бул бактар эгерде суу менен сугарып турбаса, булар бийик өспөс эле. Мына биздин залкар жасуучулардын көбү азайып баратат. Эмнегедир баягы адамдардын жан дүйнөсү суусап тургандай да. Ошон үчүн менден сенден суранат элем. Ушу залкар жасуучулардан барып, таалим алып, кеңеш сурап, мына жаратылыш жөнүндө, ала тоо жөнүндө, анан жана биздин мөңгүлөр жөнүндө бир жакшы бир темаларды жазсаңар жакшы болот эле. Өзүң көрүп атасың го. Кийинки убакта чыгармачылык адамдар азайып бараткан сайын. Бир ошолордон кеңеш алып, ошолордон бир таалим алсаңар жакшы болмок. Мына өзүңөргө эле пайда болот. Бирөөлөр чалып атат окшойт. Кыздардан го дейм. Макул анда, мен кетейин эми. Мына үйүм жакын эле калды. Бирок мен айткандын баарын эске алып кой, макулбу? Болуп турат, жакшы. Сен барда бар болбурат, гүлдөр да сага умтулат, аларга сезилесиң бакыттай. Сен менен дүйнө жылмаяк, теребел тегиз нурданна табияттагы сага Гыйенең тыгына урайным
баласы. Сен шаардан кыйратпайсың, же айылдан кыйратпайсың. Военкомат үйгө издеп келатат дейт. Кана справка окуйм деген. Же окуганда отчисление болуп кеткенсиңби? Энең дурбайын жыргатпай калдың го, үйгө келчи. Сениби сени? Шашпа. Өзүңдү көрсөм кубанам, кубанбай кантип турам, мен күткөн насылардан сен болсоң. Эргүгө чындап